1989 yıl partiyanın açık ayrımdılık sayasatının şardanı menen ulut uykudan oygonup baştagıday жазганып жалtanбай кыргыз тилинин тагдыры, маданияты, тарыхы тууралуу маселелер кызуу талкууланып турган чак. Аң сезими жетик, акылы тетик катмардын арасында кыргыз тилине кысым болбосун, Кыргызстанда кеңири колдонулсун деген талап күндөн күнгө күчөп отурду. Ошол жылдын жаз айларында Кыргызстан жаш тарыхчылар жамаатын түзүү демилгеси көтөрүлүп калды. Максаты тарыхты объективдүү, ар тараптуу изилдөө, идеологиялык чидерден бошонуу. Башында Тынчтык Чоротегин, Дөөлөт Сапаралиев, Мурат Кожобеков, Айдар Көчкүнов, Кыяс Молдокасымов жана башкалар турушту. Ушуга байланыштуу бир кыстарма айта кетейин. Жаш тарыхчылар жамаатын түзүү идеясы оболу Москвада козголгону тууралуу маалымат окуп калдым. Комсомольская правда гезитинен. Ушул демилгени колдоп жиберели, республикасында өөрчүтөлү деп курсташым Алмаз Кулматов экөөбүз комсомолдун борбордук комитетине да баш бакканбыз. Ошондон кийин Чоротегиндин тегерегине биригип, майда чүйдө тапшырмаларын аткаргызып жүрдүк. Чыныгы тапшырма 1989 жылдын 3-июнь күнү моюнга илинди. Жөн жайы мындай. Уюштуруу конференциясы чукулдаган сайын конференцияны кайсы тилде өткөрөбүз деген маселе күндөн күнгө кызып, кызыл чеке түшкөн талашка айланды. Ал кезде кыргыз тили өгөйлөнүп, борбордогу жыйындар жалаң гана орус тилинде өтчү. Чоротегин баштаган айдыңдар кыргыз жана орус тилдеринде өткөрөлү, синхрондук котормо болсун дешет. Кайдагы синхрондук котормону айтасыңар, ойлонуп сүйлөсүңөр, анда шарт жок дейт каршылаштары. Издеп көрүшсө, ошол кезде Фрунзеде синхрондук котормону жасоого шарты бар жападан жалгыз жай бар экен. Болгондо да жазуучулар союзунун залы экен. Жыйынды ошол залда өткөрүүгө, кыргыз тилинде сүйлөөгө уруксат алынды. Аңгы чакты эми синхрондук котормону ким жасайт деген маселе туулат. Ошондо Чоротегин менин студенттерим жасайт деп бул милдетти мага, Алмаз Кулматовго, Венера Койчиевага, Замир Мамбетжунусовго тапшырды. Жыйын ийгиликтүү өттү. Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков, Кыргызстанга конокко келген манасчы Жусуп Мамай башталышына катышып берип бата беришкени эсте. Жаш тарыхчылар ассоциациясы ошентип түзүлгөн. Атактуу Жусуп Мамайды жакындан бир көрүп калганыбызга терибизге батпай кубанып алып, жыйындын ишин колдон келишинче котордук. Кыргызстандын борборунда кыргыз тилинде өткөн коомдук саясий мааниси бар эң алгачкы иш-чараны ошентип камсыздадык. Ошондон 3,5 ай өткөндөн кийин Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамда кабыл алынып калды. Мунун баары азыр айтканга оңойлтоң, жеңил желпи иш көрүнөт. Чыңгыз Айтматовдун ошол кезеңди кийинчерээк башын чайкап эстеп, улут катары жоголуп кете жаздабадыкпы деп айтканы бар. Көрсө, улут катары жашап каларыбызга коркунуч туулганын туйган айдыңдар, алдыңкы адамдар ошондо бир силкинип, ыйкы-тыйкысы жок ынтымакка келип, жалпы мүддөөнү жүзөгө ашыруу жолунда тилектеш болушкан экен.